натыйжалуу жана пайдалуу чаралардын бири болгон жана бүткүл Советтик Союзунун таанымал болуу менен ар кандай ат спорт мелдештерине катышып, алдыңкы байкелерди багындырып келген. Көп жылдар бою Чарбанын Асыл-Тұқым жылкылары Белиси, Алмата, Москва, Пятигорск ат майдандарында башка байгелерди утуп келишкен. 2016 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Алмаз Шаршенович Атамбаевдин демилгеси менен Кыргыз Республикасында бийик деңгээлде өткөн экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жогору белгиленген максаттарга ылайык дүйнөнүн көчмөн элдеринин этникалык маданиятын, спорттун салтуу түрлөрүн, ата-бабалардын салттарын, этноспортту эл аралык аренага кеңири жайылтып, Кыргызстанды дүйнөгө дүңкүрөткөнүнү өзүбүз күбө болдук. 3 күндөн бери болуп жаткан спорттук оюндар быйылкы жылы белгиленген ыйман, адеп жана маданият жылында өткөрүлүп жатканы бизди кубандырат. Урматтуу мекендештер, номер 54-чү Ысык-Көл мамлекеттик Асыл-Тұқым жылкы заводунун ардагерлери жана мамлекеттик ишкананын жалпы жамааты дагы бир жолу бүгүнкү мааракеңиздер менен куттуктаймын. Алдыга койгон максаттарыңызга жетиңиздер. Баарыңыздарга чын ден соолук, кажыбас кайрат, юбилейлериңизге ынтымак каалаймын. Урматтуу мекендештер, номер 54-чү Ысык-Көл мамлекеттик Асыл-Тұқым жылкы заводунун 90 жылдык мааракесини ачык деп жарыялаймын. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни. Кейинки сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын лидери Бабанов Өмүрбек Доктогуловичке берилет. Арабаңыздар, кадырлуу мекендештерим, баарыңыздарды бүгүнкү улуу мааракеңиз менен чын дилим менен, чын жүрөгүм менен куттуктайм. Урматтуу кыргызстандыктар, биздин элибиздин тарыхында дайыма ат өтө өзгөчө, чоң даназалуу, улуу ата-бабаларыбыздын атын чыгарып келген. Улуу Манас атабыздын Аккулы аты, Курманбек баатырыбыздын Телтору аты, азыркы биздин заманда да ушул 54-чү жылкы заводдун да бир гана атын чыгарбай, кыргыз мамлекетибиздин атын бир топ чоң ийгиликтерге жеткизип, чоң алдыңкы ареналарга чыгарган аттар болгон. Ошонун ичинде мен болсо өзгөчө ушу Ысык-Көл өрөөнүндө жорго аттардын атынан мен болсо патронду эстеп келет элем. Кече өткөн заманда эле ал ат 27 машинеден көп машина уткан. Мен айтып кетет элем, элибиздин намысын көтөргөн, көзгө жаш айланткан ат байгеге жеткенде жүрөк толкуйт.
Bizde elimizde aytıp кетет. Жигиттин канаты ат деп туруп. Жигит аттан айрылса, канаты кайрылды деп туруп. Дайыма ушул элибиз аттын үстүндө болсун. Ушул мүмкүнчүлүк менен колдонуп туруп, өзүңүздөр жакшы билгендей, кыргыздын жигити катары мен да аттар менен кызыгам. Менде да асыл тукум аттарым бар. Аларда бир топ байгеге жетип туруп, ошол аттарың кыргыз элинин аты, биздин элибиздин намысын көтөрүп, бир топ байгеге жетип жүрөт. Бүгүнкү күнү мынакей тарыхтан келе атканда элибизде чоң маракеде ат берип, атка ингишчи. Мен де ушу ата бабаларыбыздын улуу салтын эске алып туруп, ушул 54-чү жылкы заводко, мамлекеттик жылкы заводко, өзүңүздөр жакшы билгендей, бир топ байгеге ээ болгон Айландыр Уан деген асыл тукум айгыр жылкыны ушуну мамлекетке белек кылып берем. Eleman kanaka, eleman. Ошо Айландыр Уандын тукумдары 54-чү жылкы заводко мынакей 90 жыл болсо, будан да ары атын чыгарып, дагы бир 90 жылга чейин жүгүрүп атын чыгарып жүрсүн. Кут болсун белеңизде. Урматтуу кыргыз элим, дайыма ушу элибизде асманыбыз ачык, бакубат жашоого ээ болуп туруп, бириндикте, ынтымакта жашайлы. Бүгүнкү маракебиз кут болуп, дайыма ушул жерибизде ушундай чоң мараке той болсун. Рахмат. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Жылкыбаев Узарбек Казиевичке тапшырылат. Рахмат. Ассаламу алейкум, ардактуу агайын туугандар. Барыңыздарды бүгүнкү ушу биздин номер 54-чү жылкы асыл тукум жылкы заводунун мааракеси менен, 90 жылдык мааракеси менен чын дилинден куттуктайм. Ушул жерде туруп 90 жыл мурун ушул жылкы заводун түзгөн аталарыбызга, апаларыбызга, ошолордун кылган эмгегине таазим кылам. Бир кол чаап койсок ошол аталарыбызга. Эмне үчүн дегенде ушул жерде ошол жылкы заводун кургандардын урпактары, балдары, неберелери отурасыздар. Барыңыздарга ден соолук каалайм. Элибизге тынччылык каалайм. Жылкы заводуна болсо 54-чү номерлүү ийгиликтерди каалайм. Бул былтыртан бери жылкы заводу кайра жаңылануу дооруна түштү десек болот. Анткени ушул иш-чара өтүп аткан ипподром СНГ мамлекеттеринде мындай жок. Уникалдуу чоң имарат курулду. Ушуну туура пайдаланып, Кандизаводдун кайра жаралуусу деп ушул жерде жетекчи болуп иштеп аткан Элеман иним, сага ийгилик каалайм. Ушул илгерки 90 жыл мурун ата-бабаларыбыз кандай эмгектенсе күнү түнү, сага дагы ошондой күнү түнү эмгектенип, кайра жаңылануусун 5 жыл өткөндөн кийин ушул жерде дүйнөлүк чемпионаттар